Саламатсыздарбы? Бул сабакта кызматтык милдеттер тууралуу сүйлөшөбүз. Лексикалык минимум. Кызматтык милдеттер. Милдеттерди белгилөө. Жетекчилик. Жумуш берүүчү. Көзөмөлдөө. Текшерүү. Сактоо. Талаптарга жооп берүү. Таза кармоо. Уюштуруучу. Отчет берүү. Иштеп чыгуу. Так аткаруу. Ар бир мекеме, уюм, ишкана өз кызматкерлеринин кызматтык милдеттерин белгилейт. Буларга төмөнкүлөр мисал боло алат. Өз кызматтык милдеттерин так жана кынтыксыз аткаруу. Мекеменин коомдук иштерине активдүү катышуу. Жумуш ордун таза, иреттүү кармоо. Мекеменин мүлкүн бузулуудан, талкалануудан сактоо. Мекеменин талабына ылайык кийинүү жана башка. Жумуш берүүчү менен келишим түзгөндө кызматтык милдеттер сөзсүз көрсөтүлөт. Диалог. Байзак, сен жумуш издеп жаттың беле? Карасаң, жакшы бош жумуш орду бар экен. Ооба Азимбайке, мен 2 айдан бери издеп жатам. Менин адисиме туура келген, мага жаккан иш чыга элек. Мына, муну карачы. Бул дал сенин өзүңө туура келе тургандай жумуш экен. Мындай адистер дароо табыла калбайт. Окусаң, кызматтык милдеттери жазылыптыр. Кана, эмне дейт? Кумтөр Gold Company, 26 февраль 2024 жыл. Бизде вакансия. Инженер-метролог, Бишкек. Чын эле, мен издеген жумуш экен. Адистигим боюнча да дал келет. Шилтеме боюнча кирип, анкета толтурайын. Мүмкүн ийгилик жылмаяр. Жумуш сага абдан жакты окшойт. Кубанып турам. Бирок кызматтык милдеттерин жакшылап окудуңбу? Талаптар өтө жогору экен. Баарын аткара аласыңбы? Ошону жакшылап ойлон. Анда эмесе ийгилик каалайм. Рахмат байке. Талап кылынган жумуш ордуна келе турган кишинин кызматтык милдеттери кыскача төмөндө берилди. Ченөө каражаттарын каттоо. Ишти уюштуруу. Документацияны иштеп чыгуу. Экспертиза жүргүзүү. Эсеп жүргүзүү. Көзөмөлдөө. Текшерүү. Этиштин ыңгайы. Шарттуу ыңгай кыймыл аракеттин аткарылышы үчүн сүйлөөчү тарабынан белгиленген шартты туюндурат. СА мүчөсүнүн жардамы аркылуу жасалат. Келишимге кол коюлса, иш башталат. Тапшырык келбесе, ишкананын планы толбой калат. Кызматтык милдеттерди аткара алсаңыз, жумушка кабыл алуу тууралуу арызыңызды жазыңыз. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.